Саламатсыздарбы. Эмеси Геошунду программасы. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев бүгүн журналисттер менен жолугуп, ишемби күнү болуп өткөн Коопсуздук кеңешинин жыйыны жана анда кабыл алынган чечимдер тууралуу айтып берди. Коронавирустан чыга турган оорулардын алдын алуу маселеси талкууланган. Бирок дал ошол ишемби күнү коронавирустан мурда Бишкекке соода тополоңу жетти. Кээ бир ишкерлер ушундай мамлекет дүйнө жүзүндө кыйынчылык болуп атса, анын ичинде Кыргызстанда ушундай кыйынчылыктарга каршы туруу боюнча абдан чоң иштерди жүргүзүп атсак, өздөрүнүн байуу, өздөрүнүн бир жеке кызыкчылыгын өйдө көрүшүп, жанагындай негизи жок эле ушундай нанды жана башка унду жана башка товарларды кымбаттатканга аракет жасашты. Андай дүрөлөнгө кошуна Казакстанда биринчи оорулар пайда болуп жана чек ара жабылат экен деген кабарлар түрткү болгон. Башка кошуна мамлекет Өзбекстанда да оору катталып кирди. Ошондуктан түштүк райондордо соода тополоңу мурда эле башталган. Ош облусунун милициясы алып сатарларды жана элдик толкундоого себеп болгондорду кармап, аларды элден кечирим суроого да мажбурлаган. Элдин топтолгонун көрүм эл камерасынын жанында досторумду тамашалайын деп бир күн мурда 1300 сомдон 2 кап un алдым эле, 2 мешок. Бүгүн досторумду тамашалайын кичине деп 2,5 сом ундун баасы 3000 сом деп тамашалап кичине менден ката кетип калыптыр. Чоң эле ката, кичине десем болбойт. Бул кылганыма мен абдан өкүнүчтүмүн. Бүт Кыргызстан элинден мен кечирим сурайм. Бирок биз эчагылы кызыл кулактыкты мурдагыдай кылмыш деп эсептебей, аны бизнес деп аталып калганбыз. Кээде шаардын ар башка жерлериндеги дүкөндөрдө да бир эле буюмдун баасы ар башка жана кээ бир адамдар ошол айырмадан бизнес кылат. Бети калыңдардын кечирим сураганынан болсо чөнтөгү жукарып кетпейт. Алда канча коркунучтуу нерсе абалдан пайдаланып, адепсиз нерсеге баргандар жазаланбай жатканында. Министрлер же башка жетекчилер башкарган уюмунун жана элдин эсебинен ачык эле байыйт, анткени алардын канча мөөнөткө чейин ошол орунда отурарын кээде алдын ала белгилеп да коюшат. Ошондуктан ошол убактысы аяктап баратканда аларга каршы сын айтыла баштайт жана андай жетекчилер өздөрү да кызматтан кеткенине кубанат. Анткени ал мезгилде топтоп алган каражатын иштетүү мезгили башталат. Көп жылдан бери ушундай тартип орноп калган. Ката кетирипчи мыйзам бузгандар жазаланбайт. Коомлардын жумуштан алынганына эле алымсынат. Түзүлгөн опурталдуу абал болсо кээде эч кимди кийлигишүүсүз оңолот. Бирок күнөөлөрү жазаланбаган коомдо эмне кылса дагы, канча уурдаса да эч ким баары бир жоопко тартылбайт деген маанай жаралат жана ошондуктан биз ордубуздан жылбай жаткандайбыз. Мамлекеттик казынага миллиардтаган зыян тийгизген кээ бир жетекчилер бир нече миллион айып төлөп кутулуп кетип жатат. Кээде болсо аларга чындап жасаган оор кылмыштары боюнча эмес, такыр башка жеңил жазага тартыла турган эпизоддор боюнча гана күнөөгө ойлот жана аны көшөгө артында келишип алган деп түшүнсө болот. Коом болсо кээде ошону дагы өтө катуу жаза деп чечимди сынга алат. Коронавирус менен байланыштуу чечим Коопсуздук кеңешинде кабыл алынганы болсо, акыркы жылдары ушул уюм негизги бийлик уюмуна айланып бараткандай сезим калтырат. 18-жылдын февралында дүң кеткен коррупция менен күрөшө турган органдар өздөрү коррупциялашкан деген катуу күнөө жана кийинки жыйындарда дагы орчундуу сөздөр айтылып, айрым чечимдер ушул кеңеште кабыл алына баштады. Бирок ошондо дагы кылмыш кылган адамдарга карата Коопсуздук кеңеши сунуштаган жаза сөгүш же эң эле катуу дегенде кызматтан алуу болуп жатканы коомдун тартип менен мыйзам бузгандарды биздин коом жазалоодон тартынганын көрсөтөт. Натыйжада эч ким мыйзам бузуудан же казынага кол салгандан коркпой калды жана кайсы бир кызматка дайындалса дароо эмне кылам десе ошону кылган абал өмүр сүрүүдө. Ошондо саламат калыңыздар.